Ассаламу алейкум, урматтуу биздин ушул жаңы ачылган мекендештер маалымат борбору аттуу каналыбыздын катышуучулары жана подписчиктери. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз ушул Москвада убактылуу эмгектенип жүргөн жана кыргыз элине кызмат кылып жүргөн, жан элинен кызмат кылып жүргөн Оразайым Нарматова деген карындашыбыз бар. Ошол карындашыбызга баарыбызга белгилүү болгондой YouTube'дан түз эфирден чыгып кайрылуу жасап, ар кандай каралоолорду жасап, керек болсо коркутуулар дагы болду. Мына ошол карындашыбызга бул ушул жерде эмгектенип убактылуу иштеп жүргөн мекендештерибизден бир кыргызымдын нукура кыргызымдын жигиттеринен жеңин түрүп, мындайча айтканда ушул кыздан кечирим жалпы кыргыз журтунун, кыргыздардын мырзаларынын, жигиттеринин атынан кечирим сурайм деп Эмиль мырза келиптир. Бул окуя кандай болду? Ушул кечээ каналыбыз ачылып, телефон номерибизди айтканбыз, жазганбыз. Ушул каналыбыздан издеп таап, бул Эмиль мырза келиптир. Ушул Оразайым деген кызга бир колдоо көрсөтүп, жана карлаган чакан белеги, кичинекей белеги бар экен, ошол белегимди тапшырып коеюн деп мага алгач телефон чалды. Анан мен Оразайымдын адресин сураганда берген жокмун, себеби деген коопсуздук жагында эске алып. Анан ошол эле учурда телефон номерин сурады, телефон номерин да берген жокмун. Анан ушул жерге биздин студиябызга чакырдым. Анда эмесе сөздү Эмиль мырзанын өзүнө берейин. Саламатсыздарбы? Менин атым өзүм тааныштыра кетейин. Бекиев Эмиль Маликович болот. Убактылуу Москва шаарында жумуш кылып жүрөбүз азырынча. Мен бул мекендештер борун атайын келдим YouTube'дан көрүп. Бул Калдар байке менен байланыштым эле. Бул Калдар экеге чоң рахмат мага ушу мүмкүнчүлүк берип, ушул жерден Оразайым айымдан кечирим, Кыргызстандын жигиттеринен кечирим бергенине рахмат Оразайымдан. Ушу Оразайым карындашым, кыргыздын ар бир кызын коргоп алыш биздин милдетибиз, парзыбыз. Бир кумалак, бир карын майды чириткенде бир жигиттин айынан бүт кыргыз жигиттерине капаланба. Мен сага айтарым, ошо кыргыздардын кыздары ишенип койгула. Силерди коргогон биздин мекенчил кыргыз жигиттери Москва шаарында көп. Бир эле мен эмес, жүздөгөн адамдар болуп саналат. Ошон үчүн мен ошо Оразайымга мен өзүм кичине белегим бар эле, аял заты катары, бул аял заты билесиздер өзүңүздөр, бул эне, карындаш, кыздарыбыз болот, эжелерибиз болот, карындаштарыбыз болот. Ошон үчүн биз ушу аял затынын коргоп, ушу жаман иштерге барбайлы, ушинтип коркутуп, үркүтүп дегенде, бул эркекчиликке кирбейт. Намыз деген болуш керек эркектерчи. Эркек болсоң, эркек асыл, аял кишиге эмес. Ошон үчүн мен бул кыргыз жигиттерине айтып кетет элем, кыздарга мамилени үйрөнөлү, маданияттуу мамиле кылыштычы. Ошол туугандар, мен сиздерге чоң рахмат айткым келет. Калдар эке, ушу сиздин коллективиңизде ушу борборуңуздарга ачканыңыздар үчүн чоң рахмат. Ошон үчүн мен дагы бир нерсе айтып кетерим. Ушу жигиттер эркек бололу, чын эркек болуп жүрөлү. Анан катындарга окшоп кыздарга асыла бербейчи. Рахмат, менин сөзүмдү укканыңыздарга, ушу Калдар экеге рахмат. Саламатта калыңыздар. Бар болуңуздар, бай болуңуздар, эртераак Кыргызстанга кетели. Ошол. Рахмат атайым, ушинтип бул карындашыбызды мындайча айтканда сиз аяр мамиле жасап, бооруңуз ооруп, үйдө тыныч жата албай, бүгүн мисалы деген эс алуу күнүндө да үйдө жатпай, кайра мен телефонум негизи көп звоноктор келет. Анан бир күндө бир 15-20 жолудай звонок кылды го бүгүн. Кайра СМС жазат, телефон чалат. Анан мен айлам жок, бул жерге чакырдым да. Анан дагы биз учурда азыр Оразайымды күтүп атабыз. Бул жерге чакырганбыз. Анан Оразайым келгенде дагы видеосун улантабыз. Саламатта калыңыздар. Рахмат чоң.